Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары, коноктору. Тынчсыздарбы, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш урматтуу көрүүчүлөр, автобус айдап эмгектенип жүргөн Алтынай эжебиз туурасында болмокчу. Экрандан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар, анда эмесе барып маалымат бергенге. Алтынай эже, ассаламу алейкум. Салам алейкум. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиздер. Мен Алтынай эжең болом. Ош областынын Нукат району Төлөстөн болом. Ошол жерде туулганмын. 70-жылкымын. 8-классты бүтүп Кызылкая шаарындагы медициналык окуу жайын бүтүргөнмүн. 15 жыл стажым бар, медсестра болуп иштегенмин. Кызылкаяда 10 жылдан ашык иштегенмин. Реанимацияда. Анан Бишкекке көчүп кеттик. Бишкекте бизнес кылып жүрдүк. Анан кыздарым чоңоюп атат. Чоң кызымды окутушум керек. Идея келди, мен деле мен үчүн мигрант болуп иштей албайм деп келгенбиз. Башында кыйынчылыктар болгон. Эми мен бир тууган байкем мурда сайыз убакта келип калып, ошонун үйү болчу, биз баардыгыбыз ошол жерге келет элек. Түз ошо байкем үйүнө келип, мына Беляевада, Веденский көчөдө. Ошол жерге жайланышып, ошол жерде иштеп жүрдүк. Кудайга шүгүр, кызымды окуттум, Москвада жаман болбодук. Не жалею, что я приехала сюда. Кызымды юридический институт бүтүрдүм. Өзүнүн эмеси менен иштейт кызым. Биз биринчи жолу 97-жылы келгенбиз. Ошто чоң эжем экөөбүз бир көрөлүчү. Элдер баары эле базарга кетип атат. Биз да бир барып көрөлүчү деп 97 өзүм жок. Улуу кызым 5 жашта келгенмин. Келип базарда ал убакта черкиз болчу. Жарым жылдайча иштедим дагы, өзүмдүн ишимди, коллективимди, үйүмдү сагынып кетип калганбыз. 97 кетип кайра 2000-жылы келдик. Келип аз-маз иштеп кайра кетип, ошентип 2005-жылы биротоло жайланышып келген бойдон кетпей калдык да. Кетпей кыздарымды окутуп, өзүбүз гражданство алып 2008-жылы алдык. Ошол бойдон анан калып кеттик. Айдоочулукту 2011-жылы алганмын. Себеби биз башка районго көчүп, мен кичүү кызымды садикке өргөнмүн. Садиктен аябай кыйналып окудум. Пришлось окуганга Б-га. 11-жылы окуп, праваны алып, кызымды садикке ташый баштадым. Анан ал убакта мондай сары такси жок болчу. Чыга элек болчу. Бирок билет эле байкем мен бирдеке баштай беришимдичи. Жөн жүргүнүң такси-максиңди коюп, кызыңды ташып, все, и то кеч караңгыда калба, убагында эрте келгин, внимательный болгун деп макул деймин. Бир ай машинени алгандан кийин, бир айдан кийин кызымды садикке ташыдым. 3 ай болгон, минген айдаганына 3 ай болгондо мен уже таксиге түшүп кеттим. 2 күн магазинде иштечүм, 2 күн выходноймда таксовать этип жүрдүм. 11, 12, 13-жылга чейин, даже 14-жылга чейин таксовать этип жүрдүм. Мен ушул Москвага келгенден бери никогда бир жумушта иштеген эмесмин. Постоянно кошумча подработка ишим болчу. Кудайга шүгүр, ошентип кеңири акча таап, кармап, кызымды мен 130 миңден төлөп Бауманский университетти бүттү кызымчы. Ошо Дыга эми менин айылдаш байкелер иштейт, айылдагы тааныштарым иштейт, ошолор көп эле предложение кылып калды, предлагать этип калды. Окубайсыңбы, сен ты сможешь, ты сильная дейш, мага комплименттерди айтышып. Анан ойлонуп койчу, тем более купила квартиру, хочется эми стабильный зарплата, все-таки бул жер бар жок стабильно да. Анан барып документтеримди тапшырып эле өтүп кеттим, окудум, как обычно, 2,5 ай окуп, экзамен тапшырып, чуркап атып, правамды алып, дыны алып, иштеп калдым ушинтип. Первый год, 1,5 жыл короткийде иштедим Лиязда. Анан 1,5 жылдан кийин ээге окуп, узунга өтүп кеттим. Гармошкага. Эми любой жумуш оор болот. Просто так орустар акча бербейт бизге. Эрте менен турасың, жумуш оор, ответственный. Кээ бирөөлөр ойлойт, ой, жумушуңар сонун. Айда эле жасанып алып, айдап кетесиңер деп. 200 адам кетет мына гармошкадачы. Ар биринин өмүрү сенин колуңда. Башта коркуп аттым, кыйынчылыктар болду, конечно. Анан дух берген байкелерим көп болду. Сен сможешь, иштейсиң, иште, давай, вперед деп. Анан все, өзүм үйрөнүп кеттим. Нормально, жакшы.
Конечно, любой жумуштун кыйынчылыгы болот. Жан күйдүрмөйүнчө эчтеке болбойт. Жан күйдүрсөң анан все бар жок болот. Биринчи кызык күндөрдөн айтайын, ушул мына эмеге киргенде, дыга кирип иштеп атам, кышта киргенмин да. Ал убакта эски автобустар, ЛиАЗ, зеленый ЛиАЗдарчы. Анан 2 күн, 3 күн иштегенде суукта эшиктер тоңуп калат экен да. Мен билбеймин. Эшик ачылбайт. Паркта балдардан сураштан уялдым, орустардан сураштан уялдым дагы. Парктан чыгып кетип атсам, бир ичип алган жаш бала кетип аттыр. Ичип алганда анан эки жакты карасам эч ким жок, караңгы дем, 7 утра. Бул жерде кышта караңгы болот да. Анан идите сюда, помогите, пожалуйста, мне дверь не открывается десем, алмаз да, пьяный келип, күчү бар экен, баягы эшигимди ачып, кыйшыйтып, шел кылып, кечке ошол эме морозда мен ошол ачылык эме менен иштегенмин. Ошо эч унутпаймын. Кечинде анан корком, биз кечинде тапшырабыз да, отчет беребиз механикачы. Анан, так как я новенькая, Андрей сурайт, Алтынай, кандай иштедиң, чё у тебя, как там, де, анан калп эле пришлось алдаганга, Андрей, у меня там дверь кривый экен, кыйшык экен, там продувается, суук болду. Сен хорошо, мен заявка берип коем, сен эми жаңысың, кете бергин деди. Ой, Кудайга шүгүр дедим. Ошол күнү эч унутпайм. Шелден суук киргенди айтпа, кандай жалып жазбадым ага орустар билбейм. Ошону эч унутпайм азырчы. Оор күндөрдө эми кызымды окутам деп ар жумуштарда жүрдүк. Ким кандай жумуш предлагат кылса барып бүт иштедим да, лишь бы мага акча төлөнсө болду. Мен кызыма контракт төлөймүн. Кызым тоже сложа руку отурган жок. Летом каникулунда иштеп тоже помогала апасын мага. Ошентип эптеп кызым экөөбүз көптөп көмөктөп окуун бүтүрүп дипломун алып, азыр эми кыйынчылыктар артта калды, Кудайга шүгүр. Иногда хочется, иногда радуюсь жумуштан келип, өзүм үйүм, как будто мен өзүм Кыргызстанда отургандай сезем. Мен прям жить хочется да. Үй алдыңыз айтканда, үй алып, Бишкекте өзүм үйлөрүм бар болчу. Анан биз биякта кызым күйөөгө тийип, 2 неберелүү болдум. Аякта үйлөрүм туруп, бердим, баары бир баягы бирөөдүн үйү да, снимать эткен квартира, всё равно оно не твое. Ойлонуп, анан кой дедим, кызым тяжело, уже возраст кетип атат, мне тоже хочется нормально жашайлы деп посоветовались бир туугандарым менен. Барып, анан срочно квартираларым саттым. Бул жерде чогулткан акчаларыбыз бар эле, аларды эме кошо анан үй алып, сразу көчүп бара албадык, и то тапшырып, ремонтко чогултуп, быйыл көчтүк, ремонт кылып, Кудай буйруса жакында той кыламын, новоселье кыламын, чакырамын силерди, коллективимди чакырамын. Неберем единственный неберем бар, аны сүннөт той кылабыз. Алды көптөн бери күткөн максатым, Кудай буйруса, все по чередам келип атат. Чакырам баардыгыңар, чакырамын, менин кубанычымды тең бөлүшүп келесиңер, Кудай буйруса. Эми автобуста көбүнчө мына эркектер, башкалар жүрөт да, анан аялдарды чанда кездештиребиз да. Анан кыз келиндер, аялдар кайрылса, эркектерди эми билбейм. Кайрылса кандай жардам көрсөтө аласызбы? Сөзсүз, эгер жүрөгүдө жалыны бар кыздар, өзүгө ишенген, күчтүү кыздарыбыз болсо, мен номеримди таштап кетемин астыга. Пожалуйста, звонок кылгыла, келгиле, жардам беребиз, айтабыз, дейбиз. Иштейм дегендер керек да, бул жерде иш өтө оор, 4-тө турабыз, өзүң билесиң. 5:30 биз уже парктабыз. Мен 6:45 биринчи рейсимди баштайм бул жерденчи. Иштесе болот, иштесең аласың бул жерде деле. Анан автобус айдап атам деп эле 2 иштеп отурсаң, не знаю, меня не устраивает. Мен постоянно подработка менен 3 иштейм. Ошо, иштейм дегендер, өзүнө күчү жеткендер, пожалуйста. Алмаз иним бар, Алмаз деген иним бар, ал көбүн чакырып жайлаштырып атпайбы паркка. Ошонун номерин берем, пожалуйста, келсин. Чындап, тилек кылып иштейм деп келгендер, иштесеңер болот. Бирөөлөрдү укпагыла. А то 2 жыл мурун кыргыз 2 кыз келди. Бир күн иштеп эле кетишип калды. Коркуштуу, билбейм, 1 күн иштешти. Хотя стажировка кылышты.
кыйынчылыгы бар эми, үйрөн, бир ай кыйналасың да эми, любой эле иштин кыйынчылыгы болот. Бир айдан кийин анан бар жогу өз ордуна түшөт. Ойлонбой келе бергиле, жардам беребиз, колдойбуз. Кыргыздар аябай ынтымактуубуз, жакшылык жамандыктарда дайым биргебиз. Иштейм дегендер келе бергиле, звонок кылгыла, жол жобосун айтабыз, көрсөтөбүз. Мен айта албасам, Алмаз иним бар. Көп кыргыздарды чакырып жумушка жайлап атат ушул паркка, Мосгортранска. Азыр автобусуңуз узундугу канча, айдаган автобусуңуз? 22 метр. 22 метр. 22 метр. Канча адам отуруп кетет? 150 адам отурат, 150 адам батат. Стоя 200-ге чейин батат да. Час пик, бая эмелерде эртең менен бир рейсим, кечки бир кругум, бая самый час пик. Эми аябай эл көп болот. Иногда кээде эшиктер жабылбай калат. Зорго түшүрүп туруп анан жабабыз. Бул антизажимдер эми бар да, эгер пассажир тийип турса эшиктер жабылбай калат. Түшүрүп туруп уруш талаш менен ушуга тыгып кетем. Айнектен күзгүдөн карап коюп, кээде коркуп кетем. Уже ал эмеден өттүм. Биринчи айда, особенно биринчи ай иштегенимде күзгүнү карабаганга аракет кылат элем. Кыргыздар, өзүбүздүн кыргыздар чыкса сүйүнүп, кол көтөрүп, мага дух берип атты, рахмат ошолорго деле. Бирок орустардын деле жакшылары көп. Колдоп, даже келип мен сүрөткө тартышып, нерденчи, откуда деп, молодец, классно водишь деп, прям мага дух, күч берип атты да. Бир жалып, андай арыз, андай эч болбоду. Разымын, орустун деле жакшылары бар, аялдары деле, эркектери деле, молодец деп кол көтөрүп, шоколаддарды берип коет праздниктердечи, молодец, хорошо водишь деп. Ошол деле приятно, конечно, приятно болот экен. Өзүбүздүн кыргыздарга айтпай эле коеюн, кол көтөрүшүп, көчөдө турган болсо дагы күлүшүп эме кылышат. Бир сиңдим сураганын мен ага жол көрсөттүм. Учкомбинатка бар деп адрестерди бердим. Буйруса эртең понедельниктен документин тапшырат. Окуп, Аллахын колдоп, окуп, правасын дын алса, анан жумушка кирет. Кыргыз жарандарын, по-моему, окутпайт. Ды менен Кыргызстандан келишип, бул жерден кайра экзамен тапшырышып анан алып атпайбы? А российскийлерге дорога зеленый. Аларга все по закону, стипендия алышат. 30 000 бекен, азыр ошондой стипендия болуп калды. Биз окуган убакта 18 000 болчу стипендия. Азыр 30 где-то ошондой. 2,5-3 ай окуйт. Анан тапшырып жумушка кирише берет. И то жумушсуз калбайт. Учкомбинат өзү киргизет. Кайсыл жерде жашаса, удобныйбы, үйүнө, квартирасына жакынбы, өзү айткан районго киргизет учкомбинат. Ишсиз калбайт, жумушсуз калбайт. Баарын эле тааныштарга айтам, совет берем. Стабильность бул жердечи. Мындай зарплат башка жумуштарда, по-моему, мен көрбөдүм, ошончо жыл жүрүпчү. Зарплаты жакшы. Жумуш оор болгон менен зарплата хорошая, стабильно, бүт полностью закон менен защищенсың. Отпуск оплачивается, больничный полный төлөнөт, праздничный күндөрү двойной, подработкага чыксаң двойная оплата. Жаманбы. Мени, например, мага жагат. Ой, сөзсүз салам жолдоймун. Мен алтындан кымбат болгон бир туугандарым. Баарыңарды сагындым, баарыңарды жакшы көрөмүн. Каждый минут, секунд эстеймин, эсимдесиңер. Кызылкада чогуу иштеген коллективдерим, мына өзүбүздүн паркта автобус айдаган инилерим мага постоянно жардам берип, мени көмөктөшүп, мага аябай мотивация берген инилерим, баардыгыңарга ден соолук, үйүңөргө, үй бүлөңөргө тынчтык, эч качан жамандык көрбөгүлө. Дайым жолубуз шыдыр болсун, дайым зеленый светофор болсун, ошону эме каалайм баардыгына. Заманыбыз тынч болсун, уруш, согуш болбосун. Бүт жамандыктан Кудай, мээнеттен Кудайым алыс кылсын. Баардыгыңарга салам, баардыгыңарды жакшы көрөм, кыздарым, неберелерим, досторум, бир туугандарым, баардыгыңарга салам. Оорубагыла. Келгиле Москвага, мейманга.